Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаровтың Минкап мүчөлөрүнүн, президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маселелери, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдери менен тапшырмаларынын жерлерде ишке ашырылуусунун жүрүшү каралды. Ошондой эле региондор алдында турган тапшырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландары, жерлердеги тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлүү маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы аткаруу тартиби аксап жатканын белгилеп, конкреттүү багыттар боюнча президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана район акимдери менен айыл өкмөт башчыларынын чабал ишинин айрым учурларына токтолду. Садыр Жапаров ошондой эле жерлерде туризм чөйрөсүн мындан ары өнүктүрүү жана уставдык капиталы 1 миллиард сомго жеткен туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен тыгыз өз ара аракеттенүү маселесине көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчиликсиз ишине жол берилбесин белгилеп, борбордук бийликтин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөөнү күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жерлерде күндүк турмуштук зарыл маселелерин ыкчам чечүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди.